Соц тармакта тараган бул видео бир тобун таң калтырса, көпчүлүктүн ачуусун келтирүүдө. Себеби муздак аба ырайында жеңил көйнөкчөн. Кетпесин деген плакаттарды көтөрүп алып, тышта митинг жасап жаткандар Бишкектеги номер 1 мектеп интернатынын окуучулары. Алар окуу жайдын мурдагы директору менен мугалимдердин кызматтарында калуусун талап кылышууда. Баарынан кооптуусу мындай ишке сабак учурунда окуучулардын тартылышы. Жарым сааттан ашык уланган бул иште балдарды эч ким куяй деп да койгон эмес. Ал эми биз барган учурда балдар класстарга тарап, жеринде тиешелүү мекемелерден келген жетекчилер иш алып барып жатышыптыр. Биз собрание деп собранияга чогулуп актовый залда отурганбыз, жалпы коллектив. Биз актовый залдан чыкканда балдар өздөрү тизилип ушу жазууларды жазып, биздин мугалимдер кетпесин деп ушундай неме кылып атышкан экен. Бирок соц тармактарда тараган видеолордо көрүнүп тургандай балдарды мугалимдер токтоткон эмес. Тескерисинче аларды уюлдук телефонго тартып жатканын гана көрүүгө болот. Ал эми окуянын чоо жайын түшүндүрө турган болсок, буга чейин атайын комиссия 381 окуучу билим алган мектептин ишин текшерип, одоно мыйзам бузгуларды аныктаган. Балдарга толук шарттарды түзүү максатында номер 1 мектеп интернатты Тоголок Молда атындагы номер 71 мектеп интернатка кошуп, Тоголок Молда атындагы Бишкек мектеп комплекси аталышы менен кайра уюштуруу чечими кабыл алынган. Номер 1 мектеп интернаттын мугалимдерине Ордо каладагы башка мектептерден жумуш сунушталып жаткан. Ал эми мурдагы директору бир нече жолу одоно тартип бузган үчүн кызматтан алынган. Бирок ал документтерди өткөрүп бербей, жаңы дайындалган жетекчинин ишине тоскоол болгону кошумчаланды. Бүгүн эртең менен пайда болгон жагдайларды эске алуу менен күч органдары, министрлик жана ошондой эле Бишкек шаарынын билим берүү башкармалыгы тарабынан атайын комиссия түзүлдү. Мен ошол комиссиянын жыйынтыгын күтө турабы. Окуучулар митингге чыккан окуяны жогорку кеңештин тармактык комитети да көзөмөлгө алганы белгиленди. Анда депутаттар тараптар жеке кызыкчылыктары үчүн окуучуларды мындай кадамга түрткөнү акылга сыярлык иш эмес экенин жана буга балдарды түрткөндөр тиешелүү жазасын алууга тийиш деп белгилешкен. Ал эми бул топтолушуп тургандар Борбор каладагы номер 102 орто мектебинин мугалимдери. Мында картуучулар жаңы келген директорду кабыл албай, мурдагы жетекчиге мүмкүнчүлүк берүү керектигин белгилешүүдө. Негизи мектепти түптөлгөндөн баштап, фундамент башталгандан баштап баткак кечип биз менен чогуу аягына чейин турду. Коллективди бир муштум кылып топтоду. Мына эми иштеп бир шаг жасаганда результат ушундай болуп атат. Өтө өкүнүчтүү болуп атат. Ал эми жаңы келген директор ишти аксатпай, 109 мугалимден турган курам менен тил табышып иштеп кетем деген үмүттө. Себеби 3 нөөмөт менен 2250 окуучу окуган билим жайында тиешелүү педагогдорсуз иш алып кетүү оңойго турбайт. Мен өзүм буга чейин Ленин районунун 59-орто мектебинде 2011 жылдан баштап математика, информатика мугалими болуп иштегем. Эми иштешип кеткенге аракет кылам. Мен мугалимдердин жамаатынын өзүнчө WhatsApp бар, өздөрү менен да сүйлөштүм. Ал жерде да айттым мен, бул биз буйрукка баш ийишибиз керек. Анткени бул биздин президентибиздин указы болгондон кийин ага биз баш ийип, ошол нерсени аткарышыбыз керек деп айтып, даже телефондон WhatsApp группага голосовой да жөнөттүм. Сабактарыңар срыв болбосун эч кандай. Биз деген ушул жердеги 2250 окуучу окуп атат. Ошол окуучулардын баарына биз жооптубуз. Мугалимдер, сиздерден суранам, эч кандай провокацияга барбаңыздар. Бул нерсени биз кабыл алышыбыз керек деп гана айттым. Башка эч нерсе эметкен жокмун. Ордубузду бошотуп бергенге даярсыз, Даярмын, эмес экен ал. Кандай болгон күндө да бул окуялар боюнча атайын комиссиялар иш алып барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Акмарал Сапатар, Умар Малашев, Ала Тоо 24.